Чупалак Баатыр. Менин атаңдашым Ууру, Кайрат Кыргыз. Кыргызга көптөгөн триюктар менен Чупалак Баатыр деп танылган Зарылбек Аликенов эмне себептен шайлоого барбаганы тууралуу жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Урматтуу түшүнүктүү жалпы дүйнө жүзүндөгү улуу элдерим, мына көрүп байкап атасыңар, президенттик шайлоого кандай гана түрлүү адамдар келип аттанып аткандарын. Мындайлар эми киного кастингке барып аткандай болуп аттанышат. Негизи өткөндө мен да президент болом, шайлоого катышам деп аткам. Бирок жашоо заман оң жагына таптакыр бурулуп, өзгөрүп митингдер болуп кетти. Анан ушу 3 жумадан бери терең ойлонуп атып, бир чечимге келдим. Мындайча айтканда, эгер Садыр Жапаров байкебиз түрмөдөн чыкпай калганда же митингдер болбогондо, анда мен сөзсүз Садыр Жапаров байкебиздин ордуна болобу же өзүм жалгыз болсом да ушу өтө турчу өзгөчө президенттик шайлоо жагына катышып өтүп, жеңип чыкмакмын. Мен бүт байкап көрүп чыктым. Мени колдогондор бүт билет. Мени колдоп аткандар да толтур экен. Досторум теле жагында, гезит, YouTube жагында, шоу-бизнес жагында, ырчы коллегаларым жана чогуу иштегендер жана фанат канаттарым, чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргыздарым, бүт мени билгендер бир гана сени колдойбуз деп тынбастан жазып, салам айтып жатышат. Көрүп байкап атам. Рахмат силерге. Мындай каттуу колдогондор негизи бир гана менде, анан Садыр Жапаров байкебизде гана бар экенине толук көзүм жетти ушуга. А башкалар мындай эле оо жоктоону аракет кылып жатышат. Андайларды көзүмө көрсөтө көрбөгүлө же кулагыма угуза көрбөгүлө демекчимин. Ошо, андай эмесе түшүнүктүү элдерим, түшүнүктүү болуп тура жүрөлү. Мына ошентип мен кечке ойлонуп атып туура чечим чыгардым. Мен бүгүндөн баштап кайрадан ушу Садыр Жапаров байкебизде кандай колдогон болсом, ошондой туруктуу жагын улантып, президент болуп кетүүсүнө чоң жардамымды аябастан бермекчимин. Ананда Садыр Жапаров байкебизге мен көп өзүм ойлонуп атып жазган авторский мыйзам сунуштарымды болобу же өзгөчө идея сунуштарымды жазып берип турмакчымын. Ушу өлкөбүз эртерээк өнүгүп кетсинчи деп өзгөчө патриот болуп, дагы да акылдуу болуп, ушу элдерим бөлүнбөй биригип, ушу менин катарыма миллиондоп ынтымактуу кошулгула, жардам берели, мага окшоп демекчимин. Ошондо жакшы президент Садыр Жапаров келип, Кыргызстан бутка туруп өнүгүп өсөт. Ишенгиле, түшүнүктүү элдерим, акылдуу болуп, терең маани берип, менин сөзүмө мен президенттик шайлоо жагына өзүмдү койбойм деп туура чечим чыгардым. Ананда мени жинди жетишпейт экен, тиги бу деп же туура жаза албайт экен деп бирөөнү жамандап, өзүңөрчө Кудайдын алдында чоң күнөөгө батпагыла демекчимин. Мен түшүнүктүү, акылдуу элемин. Өзгөчө ушу менин мугалимдериме кайрылып кетмекчимин же сөгүнүп жазган тарбиясыз, түшүнүксүз сөздөргө. Мени акылсыз, түшүнүксүздөргө кошо көрбөгүлө. Мейли, эми мен кичине ката жазат экенмин, бирок ката жазсам да канча аракет кылып, өзгөчө ойлонуп, патриот болуп, өзгөчө түрлүү иштерди кылып атам тынбастан. Буйруса туура жазып баштайм демекчимин. Ошо, анда эмесе Садыр Жапаров байкебизде мына 30 күн тынбастан иштеп, толтура иштерди жасаптыр. Көрүп окуп байкап калдым. Дагы шайлап иштетип алсак, Кыргызстан точно бутка туруп өнүгөт демекчимин. Өткөндө бүт саясатчыларды тактап байкап, элдик эксперт болуп чыктым. Баарыңар көрдүңөр Ошондон кийин баарын билип, кимдер кандай экенин жакшы билип, сезип калдым. Эми эл журт, чын айтсам, эң татыктуу Садыр Жапаров байкебиз азыркы учурда. А калгандар бүт эптемей элдердин башын айлантмалар. Аларга таптакыр ишене көрбөгүлө демекчимин. Байкап көрүп атам. Кээ бирөөлөр жалган саясаттарды ачып, туура эмес рейтингтерди кылып, элдин башын чайкап атыптыр. Анан дагы айта турган сөзүм, эгер мен президенттик шайлоого катышсам, анда менин эң негизги соперниктерим Арстаналы байке, анан Кайрат Кыргыз, Адахан Мадмаров байке үчөө болмок. Ушу үчөө мага душман катары дайым карашат, сезип байкап койгом. Арстаналы байке өзүн Кудаймын дей берет экен, бирок Кудай башка адам.
Ал эми Кайрат Кыргыз деген элде жок нерселерди ойлоп таптым деп мактанып Европа жактарды туурап уурдап обу жоктонуп жүрөт. Андай болбойт да. Анан ушу илгертен бери саясат жагында иштедим деп аракет кылып жүргөн Адахан Мадмаров байкебиз да көп иштерди жасабаптыр. Тескеринче кыргыз жерлерде Тажикстан болобу, Казакстан болобу бүт алар жака өткөрүп берип салыптыр. Элдердин баары бул жөнүндө тынбастан айтып атышат. Көрүп байкап атам. Элдер айтса калп айтпайт да. Убагында журналист жагында окуп бүтүрүп, ошон үчүн мындай тыккан так сүйлөп, элдерди бүт өзүнө тартып алган сыяктуу. А бирок иштеген иштери жер сатты деген менен бүтөт экен. Мындайча айтканда байкап тактап көрдүм. Эми билбейм, мындай адамдарды шайласак анда адашып жок болобуз го деп ойлоп атам, кыргыздарым. Ошон үчүн түшүнүктүү болуп аракет кылалы демекчимин. Ушу мага көңүл буруп окуп койгонуңуздар үчүн чоң рахмат демекчимин. Ишиңерге ийгилик. Ар дайым түшүнүктүү, ынтымактуу болуп жүрө берели. Ушу президенттик шайлоодо Садыр Жапаров байкебизди колдойлу. Чогуу бирге элдерим, канат-фанат солдаттарым бүт. Мен Зарылбек Чыпалак Баатыр күчүмөн атып жатам. Мейлигиле анда эмесе көрүшкөнчө, деп жазды ал. Маалымат Булак аргументке ийже.